Саламатсыздарбы кадырман көрөрмандар, эфирде объектив. Эсиңиздерде болсо, биз мурунку көрсөтүүбүздө Сауд Арабиясында кыргыздар тарабынан өткөрүлгөн көчмөндөр ағымы этнофестивали тууралуу сөз кылганбыз. Бүгүн дал ошол этнофестивалда кыргыз өнөрпоздору тарабынан кыргыздын маданиятын көргөзүшкөн тагыраагы кыргыз айкелчилери тууралуу сөз кылалы деп турганбыз. Программаны мен Бакыт Бекболсунов алып барам. Ал эми студиябыздын коноктору бүткүл дүйнөлүк этно оюндар конфедерациясынын башкы сүрөтчүсү Амантаев Алижан Тургунбаев жана айкелчи Нургазиев Руслан Болотбекович, ошондой эле Алма Групп компаниясынын өкүлү Медведев Александр Сергеевич келип отурат. Саламатсыздарбы, биздин студиябызга кош келипсиздер. Анан жалпысынан эле ушундай алыскы араб өлкөсүнө дүйнөнүн бир топ өлкөлөрүнөн массалык маалымат каражаттары аркылуу ушул сиздердин жасаган эмгектериңиздерди көрүп, кыргыз маданиятын, кыргыз өнөрүн бир топ жерге тааныттыңыздар десек болот. Сиздерге бул сунушту ким берди, кантип ал жака барып калдыңыздар, кантип ушундай эмгектерди элге көргөздүңүздөр, ошол тууралуу сөз баштап берсеңиз. Айлик аба, сизден баштайлы сөздү. Эми бул жерде болсо аябай чоң проект болуп аткандан кийин ошо Энто конфедерациясынын эмесинде Вселенная кочевников деп эметтик. Аны болсо эми башкарып аткан эми өзүңөр билесиңер Асхат Акибаевич. Анан ошол командабыз бар. Анан ошол командада баарыбыз отуруп сүйлөшүп эметкенде кандай направленияларды алабыз дегенде, анан ошол бир направлениябыз ошо биздики болсо ошол кумдан жасалган скульптуралар да, топурактан жасайбыз деп ошону сунуш кылганбыз. Анан кийин ошонун баарысы колдошту. Анан ошондон кийин биз болсо өзүбүздүн эскиздерибизди жасап, өзүбүздүн концепциябызды, өзүбүздүн оюбузду ошо көргөзүп, командага көргөзүп, ошону макулдашып, анан дагы бир өзүнчө бир спецификасы бар экен. Эми тиги Саудовский Аравияда болсо баягы өзүнүн маданияты бар экен. Анан кийин аякта болсо көп нерсени жасаганга уруксат жок экен да. Анан биз болсо бияктан болсо ошол өзүбүз концепцияны жасаганда ошо эскиздерди жасап туруп, анан Саудовский Аравияга жиберип, көргөзүп, алардын биринчи өзүбүз болсо баягы бияктан алып проектини болсо жасаган өзүбүздүн концепциябызды өзүбүз көрүп, обсуждать кылып туруп, анан кийин ошо Аравияга жиберип, анан Аравиядан көрүп, макулдашып, тияктан болсо Аравиядан да келген кишилер бар болчу, алар менен консультация алып турдук. Анан ошол өзүбүздүн ошол кумдан жасай турган скульптураларыбыз ошо Аравияга барып, где-то бир айдан көбүрөөк иштедик, ошо бүтүрүп ошол жактан жасап келдик да. Анан сөзүңүзгө аралчы, бул айкелдерди жасоонун астында араб өлкөсүнүн ошондой жана уюштуруучулар тарабынан мындай көрүп, анан сиздерге уруксат берип атты да. Кайсы нерселерге чектөө болду, мисалы, кандай нерселерди жасай албай калдыңыздар, кайсы нерселерди жасап кетирсеңиздер, ошолорду кайра артка кайтарып коюп атты? Эми андай деле маселе болгон жок. Биз болсо баягы жумушту баштардын астында болсо өзүбүз маданиятын көрүп, интернеттен эмне кандай эмелерди эметиш керек. Анан кийин аларда болсо баягы кишинин айкелдерин жасаганга болбойт дейт экен, бирөө болот дейт экен. Аякта дагы өзүнчө бир эки группа бар экен да. Бирөөлөрү болсо баягы орусча айтканда светский направление, бирөө болсо баягы илгерки эмеде. Анан кийин ошонун ортосунда болсо биз эметкенде эми баягы аларды дагы кичине мындай мындай туура жол менен жүрөлү деп эметтик да. Анан кийин баягы башка өлкөдө болуп аткандан кийин анын өзүнүн ошолордун маданиятын, ошолордун кандай десем ошол турмуш жашоосун биз дагы кирип өзүбүздүн идеяларды айтканда туура эмес болуп калат да. Анан кийин бул болсо баягы чоң проект болуп аткандан кийин, анан кийин баягы команда менен иштеп аткандан кийин биякта болсо эми жалаң эле биздин скульптуралардын ойлору, эми бул общий команданын ою болуп атат да. Потому что биз болсо бияктан команда үчүн, анан баягы Кыргызстан үчүн иштеп атабыз да, ошол өзүбүздүн маданиятыбызды көргөзөлү деп. Ошонун арасында болсо биз кумдан жасаганда эми ошо жаныбарларды жасадык, анан кийин ошо кыргыздын комуз, көкөр, калпак, ошондой нерселерди көргөзүп, мындай эметип кеттик да, ошо арабтарга көргөзүпчү. Анан алар болсо баягы кум менен жасап атканда, тиги жасалып бүткөндөн кийин, анан кийин баягы фестиваль баштаганда ошол комуздарды ойноп аткан музыкасы кандай чыгат, комуздан көкөрлөрдү көрдү, берки калпактарды кандай кийишет экен кыргыздар деп, ошонун баарысын көрүп, мындай башкача. Жалпысынан ошол сиздер жасалган нерсени анан кайра жандуу түрдө дагы биздин барган бияктан барган делегация өнөрпоздор көргөзүштү. Аякта болсо эми 4-5 группа менен иштешти да.
баягы маданиятчылык, скульптура, режиссерский группа, спортсмендер барысы, анан барысы эле баягы кыргыз калпак, баягы кыргыз кийим менен жүргөндө аябай эле өзгөчө жакшы, аябай сонун өттү да. Ошо арабтар да аябай жакшы кабыл алды. Анан Руслан мырза, сизге суроо. Кандай кыйынчылыктар болду? Көбүнчө эмнелер жасадыңыздар? Деги эле айкелчи катары жанагындай кумдан, топурактан көп нерселер жасалды деп атпайсыздарбы? Анан биздин топурактан, биздин кумдан, алардын жаратылышындагы жанагындай кумдар, топурактар мындай кыйынчылык жараткан жокпу бир нерсенин айкелин тургузуш үчүн? Ошол тууралуу айтып берсеңиз. Анан канча киши иштеди? Анда кошумча айтып берсеңиз болот. Эми биз мындан кыйынчылык болгону башында барганда ал жердин жер шартын, жердин ал жерге бизге ал жер ошол кумдар бизге жарайбы? Ошол маселе бир аз болду, эми аны өтө эле кыйын болгон жок. Анан биздикинен айырмалыгы кичине кумдагыраак келет экен дагы, кумдун составы кичине көбүрөөк болот экен да ал жакта. Топурак азыраак. Топурак азыраак болот экен. Анткени ал бир ай, биз ошол жерде бир ай фестиваль өткөнгө чейин ал биздин максат ошол фестиваль өтүп, жанагыларда жакшы өткөнгө чейин бул скульптуралар биз жасаган айкелдердин баары тең жакшынакай туруп элдин эмеси тартуусунда болуш керек болчу да. Анан биздин максат ошол нерсе болчу. Анан топурак аны ал жерден тегерек жакын жерден табылган жок. Анан аны бир ал жерден арабтар айтып атышты, 200 километр алыстыктан алып келип аттык деп айтты да топурактарды. Жакын арадан биз өзүбүз чыгып баргандан кийин Алип байке дагы башка балдар менен барып кыдырып тегерек четин көрсөтүштү, бул болобу, бул болбойбу деп. Ошонун арасынан жакын жерден таба алган жокпуз да, бизге ылайыктуусун. Анан бизге ылайыктуусун биз аларга түшүндүрүп бердик, бизге мондай керек. Бизге мондай топурак көбүрөөк керек. Ошол эле учурда ушул топурактын составында эме курамында түшүндүрүп кетсеңиз, кандай топурак болуш керек, анын кошулмасына эмне кошуш керек? Ал топурактын баягы кумдан жасалган айкел болгондон кийин бул иштегенге ылайыктуу болуш үчүн кумдун составы көбүрөөк туруш үчүн, көбүрөөк кызмат кылыш үчүн бизге кумдун составында топурактын көлөмү көбүрөөк болуш керек да. Мисалы 60-70% топурак болсо, 30% кум болуш керек да. Ошондо ал баягы топуракты биз баягы сокмо соккондой эле согуп, кадимкидей сокмо үйлөр соккондой согуп, анан ошондо ал топурак бири-бири менен жакшы кармалыш керек да. Анан иштегенге дагы бизге оңой болуш керек, жеңил болуш керек. Ал жеңилдиги бул кум аралаш болгондон кийин ал иштегенге, кескилеп иштегенге ал оңоюраак болот да. Ошо менен алар алып келип беришти, таап келип беришти, Кудай буйруп. Анан биз жазап, иштеп, ошол 40 күн ошол жерде ошол нерселердин баарын жазадык. Көбүнчө бул жерде жасаган нерселердин баары жаныбарлар. Жана Алип байке айтып кеткендей, жанагы тиги араб туугандар менен улам салыштырып, бул болот, бул болбойт деген маселе менен анын баарына токтолуп, биз көбүнчө бул жаныбарлар, жана көч, арабтардын көчү, биздин кыргыздардын көчү, жана эле комуз, калпак, анан биздин маданиятыбызды ошого кантип киргизгенге биз аракет кылдык да. Бул жактан ошо эскиздердин баарын тең ошого даярдап, анан улам көрсөтүп, улам болобу, болбойт деген маселелер менен токтолуп, анан ошо эскиздерди жасап чыгып, ошолор эскиз боюнча анан барып тияктан иштедик да, бүтүрдүк, Кудай буйрса. Ошол 40 күн убакыт болдук, 28 айкелчи бардык. Ошолордун баарын буйрса бүтүрүп келдик. Ошо жарымысы ал жактан пластиктен иштелген да жумуштар болду. Аларды бул жактан жасап кеттик, жасап алып барып, анан ал жакка койдук. Ушул айкелдер канча жерге тургузулду? Ал 60-70 соток болду, 16 гектар жер. Жок, биздин айкелдерди койгон жер, бизге ошо айкел кумдан жасалгандар болсо, ошондой. Ал 70 соток жер ошондой бөлүндү да. Ошонун ичине биз жасап кумдан жасалган. Алардын ичинен айта кетсеңиз, эң чоң көлөмү кайсыны жасалды? Канча убакыт кетет ошол бир нерсени жасаш үчүн? Эң чоң көлөмү ал жерде жанагы ошол эле тиги королдун фестиваль, жана Төө фестивали деп ошонун эмблемасын жасалды, ошол жактагы суранычы боюнча жасалды. Ошонун эң чоңу узундугу 7 метр, бийиктиги 4 метрге барды да.
эң чоң жасалган ошол нерсе болду. Анын эскизин ким чийип берет же өзүңүздөргө? Алардын эскизин болсо, алардын эскизи өзүнүкү даяр болчу. Даяр. Алар өздөрүнүн ошо эмблемасы, ошол Төө фестивалынын эмблемасы. Ошо королдун атындагы Төө фестивалынын эмблемасы. Ошону эле эмблемадан алып жазадык да. Топурактан жасап. Топурактан жасап бердик ошо эмблеманы. Кошумча катар айтсаңыз, мисалы калпактын көлөмү кандай болду, комуздуку, анан бизге көрүнүктүү болгон ушул бүркүттүн дагы сөлөкөтү турат да. Бул калпактын көлөмү бийиктиги 3,5 метр, 3,5 метр болду. Бул туурасы 2,5-3 метрге жакын болуп жасалды да. Комуздуку деле бийиктиги ошондой эле 3,5 метр, туурасы 3 метр ушундай көлөмдө жасалды. Көбүнчө ошо 3 метр 3,5 Алик мырза, анан буну сиздер жасап коюп эле тим болгон жоксуздар да, туурабы? Келген туристтерге алардын ар биринин таржымалын, тарыхын кимдер тарабынан тааныштырылып атты? Кандай эле кызыгуу кандай экен чет элдиктерге биздин ушундай көргөзмөлөргө? Адамдар болсо көп эле кызыгып атты. Не только баягы чет мамлекеттен, жанагы арабтар, башка чет мамлекеттен да 104 мамлекеттен келди да. Ошо сүрөткө түшүшүп, эметип, ошо көрүп, кыдырып, биздин деле кыргыз жигиттер барысы келип эле ошол мындай нерсе болсо Кыргызстанда деле бир эле жолу жасалган ошо көлдө. Анан эң кызыктуусун деле бир айтып берейин, биз баягы топурак керек деп туруп, башындан эле заявка кылып, ошо Camel Club'тын ошо Села деген бир компаниясы бизди обеспечивать кылды ошол. Анан кийин жиберсек, биздики болсо 500 тонна, 500 миң тонна, 550 миң тонна жанагы топурак керек десек, алар болсо кайра бизге эме кылып атышты. Эртеси күнү болсо кайра канча дагы уточнять кылгыла эмне үчүн депчи, потому что бул аябай чоң объем да. Муну эмне кыласыңар депчи. Анан кийин биз ушундай кумдан жасайбыз деп эметкенден кийин анан ошол эскиздерди көргөзүп эметтик да. Аларга дагы биз жасап бүткөндөн кийин алар өздөрү болсо келип колубузду кармап рахмат. Биз болсо баягы биринчи эметкенде түшүнбөй калдык эле. Оказывается, ошо кумдан да ушундай нерсени жасаса болот экен деп. Тиги жок, тиги арабтар өздөрү таң калып атат да. Ошо кумдан ушундай нерсе жасаса болобу депчи. Ушундай жасалып турбайбы депчи. Кумдан жасаса болот экен депчи. Тандалган арабтар болот. Аябай көп эле эметишти, анан сүрөткө түшүп. Эми баягы бизбен ошол биздин ошо жигиттердин жасаган ошол скульптуралар азыр болсо жүзүнө эле тарап кетти го. Ар бири. Анан богорээк 550 миң тонна топурак алып келдик деп атпайсыздар. Муну каяктан ташып келдиңиздер? Анан жакын эле жер болду, канча күндө ташып келдиңиздер? Руслан айтып кетти го, где-то бир келгенин айтпай калды да, ошо каякта 200 километр жерден ташып келип эмне менен ташып келип берип атышты? Чоң жана чоң машиналар менен ташып келип Канча атышты. күн ташып келишти мисалы? Биз күн сайын заказ берип аттык, биз тапшырып берип. Мисалы алар сурайт канча керек эртеңкиге. Биз айтабыз эртеңки 3 машина алып келип койгула деп. Ошо жумуш бүткөнчө ташып келип атышты. Биз берген тапшырык менен алар акырын-акырындан ташып алып келип берип атышты да. Анан ушул айкелдер жасаганда, топурактарды алып келгенде суудан башка да курамына жанагындай Кытайдын чаптамалары, клейлери кошулбайбы? Суу, топурак экөөнү эле болот, э? Ага топурак менен эле суу. Анан аны бүткөндөн кийин үстүнөн баягы жамгыр дегемеден баягы коргош үчүн сыртынан жана клей. Биз колдонгон эле пува клей деп коебуз, ошону эле сууга эзип, ошонун сыртынан чачып, үстүнө кичинекей бир жука бир пленка кылып каптап коюп аттык да. Жамгырдан эмеден эзилип кетпеш үчүн. Канча убакытка чейин сакталат ошол бир жасалган? Бир жасалган нерсе маны бул жаратылыштан баардыгы ошо жаратылыш менен байланышта болот. Эми жамгыр, суук, шамал болсо, эми ал акырын-акырын ал баягы көчүп түшүп бүтүп калат да. Руслан мырза, жеке өзүңүзгө суроо, бул айкелчилик өнөрдү өзүңүз качантан баштап ошонун алкагында иш кылып жүрөсүз? Дагы кандай эмгектерди кылдыңыз эле, ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Мындан сырткары. Мындан сырткары бул айкелчиликке келип калганы менен бул жердеги академиянын астындагы, Тургунбай Сатков атындагы академиянын астындагы жатак мектеп интернаты бар. Ошол жерде ошол айкелчи факультети боюнча эле ошол мектептен 11-класс бүткөнгө чейин ошол айкелчи өнөрчүлүгүндө окудум да. Андан кийин эле академияга тапшырдык. Академияда 5 жыл окуп, ошол жакта мектеп. Мындайча айтканда, ошол мектептен окуп баштаганда эле баштаганбыз да. Бул жумушту ошондон баштап иштеп баштаганбыз. 14-15 жаштан баштап ушул менен айланышып келатабыз.
Анан жасаган жумуштардан болсо Казакстанда Астанада бир топ жумуштар жасадык. Кытайда турат кытайлык кыргыз туугандарда Сыдыкбек Баатырдын айкелин койдук. Кашкардан ары 35 километр Актоо деген шаарда турат. Анан кийин бер жактагы Кыркчоро Манас ошонун башына дагы биз кошулуп калдык. Ошол андан кийин Оштогу Манастын эмесине сагаптар болуп ошол жерде катыштык. Барсбек Кагандын айкелине Оштогу. Ошол эми калгандары эми баягы. Анан деги эле айкелчи болом деген жаштар эмнеге көбүрөөк басым жасаш керек? Эмне кылыш керек? Кандай кеңеш берет элеңиз мисалы? Айкелчи болом деген жаштар эмгек кылыш керек. Айкылда сиз кошумчаласаңыз, ушул кесиптин өзгөчөлүктөрүнө токтолсоңуз да. Эми биякта болсо жана ошол тиякта иштеген жигиттердин барысы ошол Эмнени байкадыңыз сиз мисалы? биздин академияны бүткөн, Садыков атындагы академияны бүткөн аябай таланттуу жигиттер, барысы көп жерлерде иштеген жигиттер, анан кийин жаш жигиттер, эми мага караганда жашыраак жигит, бир 30-дун тегерегинде, 25-30-дун тегерегиндеги жигиттер эми жаңыдан баягы күчү келип, фантазиясы ойноп, анан кийин баягы кыргыз баягы жаш балдар болсо өзүнүн патриотический жактары дагы аябай күчтүү го азырчы жаш жигиттердичи. Баягы Кыргызстанды оңдойбуз, жасайбыз деп анан тияка барганда дагы ошо өздөрүнүн иштери менен бизге дагы өздөрүнүн ойлорун айтып, момундай кылалы, момундай өзүнүн предложенияларын жасап, анан кийин көп ошо көп эле нерселерди болсо, ошол жактан болсо мындай караганда баягы биякта жүргөндө башкача да, анан тияка барып бир коллектив болуп, бир жерде жатып, бир жерде тамак ичип тиги болуп нетип атканда, мынтип байкасам аябай эле чет мамлекетке чыкканда уже башкача билинип калат экен да. Бул жигиттердин да сезимдери дагы аябай мындай действительно мындай патриотический жактары аябай күчтүү экен. Анан мен ойлойм, биздин келечегибиз ушундай жигиттер болсо, баягы ар кайсы профессияда ошондой, ошо биздин спортсмендер жүрдү, биздин көк бөрүүчүлөр жүрдү, артисттер жүрдү. Ошо чет мамлекетте мен ушуну акырын мындай байкап көрсөм, баарысы эле баягы өзүнүн талантын да көргөзүп, өзүнүн баягы билген, ойлогон нерселердин баарын, жакшы жактарын баарын көргөзүп, ошо Кыргызстандын жакшы жактарын көргөзүп, патриотический жактары аябай күчтүү экен. Ошо чет мамлекетке барганда билинип калат экен да. Анан ошол мен дагы ошол өзүмдүн ыраазычылыгымды ошо айткым келет да, ошол жагынан дагычы. Анан ошону менен катар эле ушул айкелчилерге уюштуруучулар тарабынан кандай баа берилди? Сиздерге кандай ыраазычылык сөздөр айтылды? Эми бул болсо жумушта болсо баягы өзүбүздүн идеябызды айтып, ошо жасагандан кийин эми конечно бул жумуш деген баягы гонорар бар, акча төлөнөт, кадимкидей эле как договор түздүк. Ар бир адам болсо, ошол сүрөтчүлөр болсо, баарыбыз баягы закон боюнча жана патенттерди, соцфонд дейт экен, ошонун баарын болсо берип, ошого ылайыктап ар бирибиз ошо договор түзүп, ошо общий договор түзүп эметтик. Анан кийин ошол баягы биз болсо баягы сүрөтчү болгондон кийин анча мынча жана бухгалтерский жактарды билбейт экенбиз. Ошо айткан нерсенин баарын биз жасап бердик. Ошо патент баарысын алып бердик. Ошону менен катар эле мындай жасай албай үлгүрбөй калдык, борекин нерсени жасасак жакшы болмок экен, тигини жасасак жакшы болмок экен деп мындай өкүнүп калган учурлар болдубу тияктан келгенден кийин? Жок, ал жагынан болсо эчтеке андай нерсе болгон жок. Эмне үчүн дегенде мен айтып атпаймынбы, ошол өзүнүн ошо жигиттердин мындай патриотический жактарычы. Жок, дагы баягы жетишпей калгандар деген. Андай болгон жок. Наоборот, биз болсо баягы планга койгон нерседен биз болсо могу кумдан 37 айкел жасадык да. Биз план боюнча бизге болсо 25 деле жасамакпыз да. 25 эле штук жасап берсеңер деп ошо договорда да. Бирок көрбөйсүзбү, где-то 10дон да ашык нерсени болсо, балдар болсо өзүнүн күчү менен, өзүнүн эмеси менен жасап, баягы биякта болсо баягы иштеп атканда дагы биздин командада болсо 3кө бөлүнгөнбүз да, бригада барчы. Бирөө болсо жанагы жыгаччы усталар бар. Анан кийин алар болсо опалубкаларын жасап берет. Анан кийин үстүнөн болсо топуракты болсо жана кадимкидей эле сокмо сыяктуу туруп бастырат. Андай өзүнчө командабыз. Баарысы болсо ошо бир иштешип, баягы бири-бирине эме мындай кандай атаандашпай бири-бирине жардам беришип, кысып иштешти да. Ошон үчүн болсо
Биз болсо баягы план боюнча 25-ти жасаймакпыз, бирок 37-ни жасап коюп атпайбызбы. Ошол баягы жанагы айткан нерседей да, ошол чет мамлекетке чыкканда баягы өздөрүн көбүрөөк көргөзөлү, өзүбүздүн ошо баягы талантын, а именно ошо өзүбүздүн кыргыздын маданиятын көбүрөөк көргөзөлү деп ошондой ниет менен жасап 37-ни жасап койдук да. Буга катар эле анан Алик мырза дагы сизге суроо, ошол Сауд Аравиянын королуна көчмөндөр цивилизациясынын мураскери деген наам берилиптир да, ошондо жанагындай көкөр, китеп, анан жанагы сыйлуу белектин авторлорунун эскизинин идеясын тапкан сиздер экенсиңер. Каяктан таап калдыңыздар? Кандай идея кайдан келди? Ошол тууралуу айтып кетсеңиз. Же сиздерге бирөө сунуштадыбы, же сиздер жасап анан ошол нерсени сунуштап ыйгардыңыздарбы? Эми биз болсо баягы биякта болсо ошол Аравиядан бир королдун болсо бир жардамчылары келген. Эми ал дагы бир чоң бир кызматта иштеген экен, шейхпи бирдеме Мубарак деген киши. Анан кийин Королдун жардамчысы? Ошол королдордун ошол фестивалдын жардамчысы да, ошол жанагы КМЛ фестивалдын президенттин жардамчысы да. Анан кийин ал болсо келип туруп, анан баягы бияка келип биздин иштеп аткан жумушубузду, биздин офистин иштеп аткан жумуштарды, канча киши келди, канча спортсмен бүт баарын чакырып эметип аткандан кийин, анан ошол жерден болсо эми королго бараткандан кийин биринчи жолу баратканда жанагындай чоң акча каражаттар бөлүнүп аткандан кийин ошо именно жана бизге берип, ошо биз организатор болуп аткандан бизге бөлүнүп берип атат. Анан кийин ошол жакта болсо эми баягы биздин руководительдерибиз, ошо биздин офистин руководительдери ошо Аскат эметип, анан ошо барганда бир королго бир белек берилиш керек деп ошондо сунуш болду да. Анан эмне кылыш керек, эмне кандай кылабыз деп. Анан ошондо болсо ошол киши да келип калды бияка. Анан келгенде ошондо биз болсо ошол жерден ошол вопросту Аскат Кебаевич көтөрүп, момда кылайлы десек, ал макул болду да, ошо туура кылып атасыңар депчи. Анан кийин биз болсо ошо Аскат бизди чакырып, давайте момдай китеп жасайлы, анан кийин жанагы орден берели депчи, моюнга илгенчи. Анан ошонун баарын иштегенде, анан кийин биз болсо биякта бизде художественный училищеда, көркөм училищебизде, Чуйков атындагы училищеда сабак берген ошол булгардан, териден жасаган жигиттер бар. Бул Темирбек Чаланов, анан кийин Жаныбек. Анан кийин ошолорду чакырып, ушундай китеп жасайлы деп, аны менен уже биз мурун деле иштешип жүргөнбүз. Жанагы ошо көчмөндөр оюндарына дагы биз китеп жасаганбыз. Анан кийин могу биякта Саша деген жигит отурат. Бул болсо ошол генеральный директору Алма Голд деген фирма бар. Кыргызстандын алдыңкы бир фирмалардын бирөө да. Ошол күмүш менен, алтын менен иштешет. Булар болсо как партнер сыяктуу. Булар уже көп жылдан бери иштешип атабыз. Анан кийин келип ошолорду ушу эскиздерин жасап алып келип көргөзүп эметсем, анан кийин убакыт аз болчу, бирок ага карабай Эскизин сиз жасап койдуңуз да? анан ошол эскизин эметип, анан ага карабай баягы күнү түнү менен жасап берели, потому что бизге дагы ошондой престиж болот. Биз дагы мындай Кыргызстанга дагы өзүбүздүн какой-то бир эмгегибизди эметели, анан түн ичинде болсо дагы кечип калсак дагы суббота, воскресенье күнү иштешип ошо жумушту жылдырып эметип берди. Анан кийин ал эмелер аябай эле жакты. Ошо королго көргөздүк. Королго болсо ошол Аскат Акибаевич болсо биздин президентибиз берди. Анан кийин ошол өзү айтып берип атты, жакта ошо көп эле кишилер жанында жүргөн. Там билбейм, там принцтер бою, там дагы эмелер, мындай билбейм, алардын должностторучу аябай көп эле кишилерге аябай жагыптыр. Анан кийин ошол королго да жакты. Анан ушул наамдарда жанагындай алтын, күмүш, анан баалуу таштар көбүнчө камтылган экен да. Анан буга канча каражат кетти, же ал жагын сиздер неметкен жоксуздарбы? Жок, каражат. Китептин ичинде эмнелер камтылган, эмнелер чүрүлгөн, ошолор жөнүндө айтып Китептин ичинде болсо мен китептин эскизин жасаганда биз болсо момдай сыяктуу кылып жасап алдык. Ушу китептин чоңдугу, көлөмдүгү ушундай да, чоңдугучу. Сырткы көлөмүчү. Анан кийин могу эмблема, могу кара болуп турган, бул деген таш. Атайын таш мындай тоголок сыяктуу болуп турат. Анан могу эмеси, көчмөндөрдүн эмблемасы алтындан жасалган. Анан кийин моголардын баары болсо күмүш, бул болсо могу жашыл таштар, бул нефрит. Анан кийин баш аягы бул китепке болсо 4 килограммга жакын күмүш кетти. Анан кийин канча 100 бирдемече, ошол мен азыр эсимде точно жок, могу алтын кетти да бияка.
Анан кийин ар бир китептин ичинде болсо өзүнүн өзгөчө эмелери бар. Баягы китеп ачылып эметкенден кийин өзүнүн называется. Анан кийин ушул могу королдун эмеси да биринчи бетинде ушу королдун эмеси бул күмүштөн жасалган да, бул болсо эскиз, пластилинден жасалган эскиз. Муну болсо Руслан жасап берди. Анан кийин муну дагы мындай эметип аткандан кийин жасаганда муну дагы биз жиберип турдук эмегечи, Араевага жиберип, могу портретин, король болсо кандай болду, анан окшош болду дегенден кийин анан кийин ошо күмүшкө куюп бердик. Могу ушул эле портрет эле где-то бир 800 граммдан ашыгыраак күмүш кетти да ошол жакачы. Эми баягы бул нерсе болсо баягы король деген эми король экен да, илгеректен бери келаткан. Бул деген президент эмес, бул деген эме эмес, баягы избираемый должность эмес экен, бул деген кан менен кеткен нерсе. Булар болсо өздөрүнө аябай катуураак, мындай протоколдогу аябай катуураак экен да. Анан булар макулдашып эметкенден кийин анан ушу кара жакта болсо бизге бөлүп берди. Анан кийин ошо жигиттер менен ушу китепти жасап эметтик, кетти. Ошо баалары болсо бул китеп болсо где-то азыр есим чыгып кетти. Где-то бир $12,000 тегереги болот дейт. Где-то ошондой болду да. Көкөр кимдин эмгеги, кимдин колунан чыкты? Көкөрдө болсо кандай? Көкөрдө Эмне болсо себептен ушул китеп, анан көкөрдү, анан жанагыдай төшпелге сыйлуу белекти тандап алдыңыздар да? Көкөрдө болсо биякта скульптура жигиттер жасаган. Эми азыр ал болсо келе албай калды. Көкөрдү дагы жасап эметкен жигиттер дагы мындай таланттуу кыргыздын скульптура жигиттеринин бирөө. Анан дагы күмүш менен, таш менен ошо кооздоп жасап кетишти. Ошол берки төш белгини болсо эметкенде, бул алмаголдор жасап эметкенде, аяка дагы ошол күмүш, алтын, анан кийин 6 бриллиант коюп эметип жасадык. Ал дагы өзгөчө мындай кооз нерсе болду деп ойлойм да. Потому что баягы тияка көргөзүп эметкенден кийин көп эле элдер көрүп аябай жакшы болуптур деп айтып атышты. Александр мырза, сиз кошумчалап кетсеңиз. Всем здравствуйте. Для начала хотел бы всех поприветствовать, всех, кто нас смотрит, и всех, кто находится в студии. Я надеюсь, для Кыргызстана это была большая роль поучаствовать в таком этнофестивале, поднять престиж государства на новый уровень. Но было интересно работать в этом направлении с Аликом. Благодаря ему мы вышли тоже как бы на новый уровень. Я надеюсь, то, что мы сделали, то, что как выступили наши спортсмены, это было достойно. Конечно, то, что показывают по телевизору, этот подарок, этот красивый подарок, но это не передает ту красоту, которая была вживую. Были бриллианты, использовано было золото, 750-я проба. Но я думаю, все были в восторге, кому это адресовалось. И все, кто на это посмотрел, все оценили, что могут наши местные ювелиры и ремесленники. Было трудновато работать, сроки были сжатые. С Аликом мы долго сидели, долго рисовали, что-то меняли, что-то чертили. Но благодаря усилиям, сплоченным, да, все получилось у нас. И теперь этим любуются все. Рахмат. Анан Алжанова дагы айтсаңыз, келечектеги пландар, мындан ары дагы кандай иштер жасалат? Ушундай фестивалдарга дагы сыртка чыгуу мүмкүнчүлүктөрү, пландар дагы ачаңкыга белгиленген. Деги эле дагы келечекте сиздерден эмнелерди күтсөк болот? Ошол жөнүндө айтып кетсеңиз. Азыр болсо бул подведение итогов кылып эметтик, сүйлөшүп эметкенде болсо ошол биякта офисте отуруп эметип атканда азыр болсо 10 жылга договор түзүптүр. Анан кийин 10 жыл болсо ошол жакта болсо Аравияда ошо фестивалдар өтөт да. Эми өткөндө болсо быйылкы өткөндөй эмес, может быть кичине какой-то жылдагыдан башкача, башкачараак кылып, өзгөчөрөөк кылып, эми баягы творческий адамдар көп да ошо команданын ичинде. Фантазиясы, эми командабыз аябай жакшы. Эми алар болсо баягы көп нерселерди эметет. Эми биз болсо ошол команданын ичинде болсо бир баягы бөлүгү болгондон кийин биз дагы өзүбүздүн идеяларыбызды айтып, өзүбүздүн ойлорду айтып, азыр ошол жөнүндө иштеп атабыз. Ойлойм, эмки жылдагы ушул топурак менен ошо бирдемени жасайбыз го деп. Азыр болсо баягы мындан сырткары, бул этнофестивалдан сырткары башка пландар барбы дегенге суроо болду. Эми биз болсо биякта мен этнофестивалда
бул эме менен иштеп аткандан кийин жанагы Бул чектен чыга албайсыздар сиздер. жок, эми чыкканда чыгып баягы башка жумушка, выставка, тиги бул көргөзмөлөргө чыгып эле көргөзүп эметип атабыз. Швейцарияга барып келдик, тияка барып, бияка барып. Бирок бияктын биздин азыр пландарыбыз аябай көп, направлениялар көп болуп калды. Не только Саудовская Аравия, Эмиратыбыз бар, Кытай бар, Россия, көп нерселер бар. Ал жөнүндө болсо баягы Аскар өзү деле айтып кетти болуш керек баягында. Анан кийин аякта дагы аябай көп баягы творческий жумуш көп деп ойлоп атам. Ошол могу Русландын командасы жанагы скульпторлар, ошол жигиттер, художниктер, көп кишилерди ошо чогултуп, биз дагы ойлойм ошо башка тарапка дагы барып ошо өзүбүздүн идеяларыбызды айтабыз деп чыктым. Ар бир мамлекеттин өзүнүн философиясы бар, өзүнүн традициялары бар, өзүнүн маданияты бар. Андан кийин бизге дагы ал жагынан дагы кызыктуу болот го деп ойлойм да. Рахмат Алижанова, Руслан мырза, Александр мырза, сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Мындан аркы иштериңиздерге дагы ийгиликтерди каалайбыз. Ал эми урматтуу көрөрмандар, биз бүгүнкү программабыз ушу менен жыйынтыкталды. Эмки эфирден көрүшкөнчө аман туруңуздар.